Бишкек шаарынын 36 жаштагы тургуну Камчыбек кызы Анаркүл шаардык перинаталдык борбордо 2-январь күнү кесарево жолу менен чөмтөрөгөн. 14 күн дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп, баардык керектүү буюмдар жана дары-дармектер менен камсыздалган. Жаңы төрөлгөн ымыркайлардын жана эненин абалы туруктуу. Бүгүн бактылуу эне үйүнө чыгып жатат. Шок болдум, башында уями болуп кандай деп күтпөгөн жерден деп анан баары уктайт алган берген белеги болгондон кийин сүйүнүч менен кабыл алдык. 3 балам бар. Булар менен 6 бала болот. 3 тең кыз. 3 эмкенин 7-жыл астында билдик. Өзүгө барганда эле айтты 3 эмкен деп. Ошондон баштап учетко отуруп, врачтын көзөмөлүндө болуп аттым. Төрөт жеңил эле болду, жакшы эле. Врачтар жакшы карашты, жакшы төрөтүп алышты. Детский врачтар дагы жакшы карашты кыздарды. Код кылып, каждый 3 саат сайын келип карап, кормжетип, памперсин алмаштырып, жакшы карап атышты. Ыраазычылыгымды билдирем, биякта врачтын баардыгына тең. Үчем бизге Камчыбек кызы 36 жашта. Бизге буга чейин дагы көп жол келип жатып кеткен. Жанагы ара төрөт коркунучу деп. Акыркы жолу 28 декабрда келип түшкөн. 32 жумалык кош бойлуулук, үчем, анан ара төрөт коркунучу деп жаткырып, экисинде суусу кетип калганына байланыштуу биз кесир жылуу менен операция кылып алдык. Операциядан кийин балдары 3 кыз төрөлдү. 2 кг 80 грамм, 2 кг 340 грамм, 2 кг 140 грамм. 3 кыз төрөлдү, бирок төрөлгөндөн кийин 33 жумада төрөлгөн үчүн ара төрөлгөн балдардын реанимация бөлүмүнө жаткырылып, керектүү жардам баары көрсөтүлүп, балдардын акыбалы стабилдүү болгондон кийин биз экинчи этап кароо бөлүмүнө түшүрүп, энеси дагы жакшы болгондон кийин ошол бүгүнкү күнгө чейин карап жакшы кылып, бүгүн энеси балдарды карап, бала эненин сүтүн жана сиңип жакшы болгондо байланыштуу бүгүн чыгарууга даярдап жатабыз.